15 августунда ушу Аламидин суусуна 94-жылы туулган бир кыз сууга түшүп кетти деген маалымат түшкөн. Маалымат түшөр замат эле Чүй облустук башкармалыгынын Аламин райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмү издөө иштерин баштаган. Ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин издөө иштери улантылып атат. Издөө иштери 3 топко бөлүнгөн. Биринчи бул суу сактагычтан 12 каминга чейин, андан кийин экинчи топ болсо теплый ключиге чейин, теплый ключиден ылдый көздөй 3-үчү топ издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Суунун эгерде жай тынч аккан жерде суучулар суунун түбүнөн издеп атышат. Ошондой эле өздөрүнүн шаймандары менен чоң таштын түптөрүнөн, анан суунун жээгинен, анан кайык менен дагы проческа кылып издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Суунун кирип турган маалы азыркы учурда 22 кубтан ашык Аламин суусуна суу агып атат. Ошондой эле аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаагандыгына байланыштуу суунун өңү дагы тунук эмес. Бирок ага карабастан куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүп жатышат.